бардыгыбыз жашаргыбыз келет, сымбаттуу болуп жүргүңүз келет, фигураңызды сактагыңыз келет. Бирок аракет кылбайсыңар. Уктап турсаңыз эле, аттай болуп бары чуркап, бери чуркап, үйдүн тирлиги менен алышып жүрсөңүз эле жашарып кетпейсиз, сымбаттуу болуп кетпейсиз. Айымдар, мен сиздерге жашаруунун сырын айтайын. Интим гимнастика жасаңыз жана йога жасаңыз. Интим гимнастика жасаганда жатын жашарат, аялдын сулуулугу жатынында деп айтылат. Жатын 60тан ашык гормон бөлүп чыгарат. Йога жасаганда бүткүл денедеги булчуңдар калыбына келет, булчуңдар иштей баштайт. Алдыңкы жана арткы фасция деп айтабыз. Фасциялар тартылып калган кезде аялдын фигурасы бузулуп калат. Йога менен бүткүл денеңиздеги булчуңдарды, фасцияларды ордуна келтирип отуруп, сиздин ички органдарыңызда жана кожаңызда, бүткүл денеңизде жашаруу процесси жүрөт. Сизде эмне йога же интим гимнастика жасайын десеңиз, кол бутуңуздан бирөө тарткылап жасатпай койбойт айымдар. Каалоо күч болсо кар үйөт деп айтылат. Келиңиз, айым сыры курсума катышыңыз, йога жасаңыз, интим гимнастика жасаңыз. Мен йога жана интим гимнастика боюнча тренермин. Транзактык анализ боюнча карым катнаш академиясын аяктадым. Ыйлап, сыктап, таарынып, анан күйөөм мындай эле, анан тигиндей эле, анан мени мынтип койду деп жертва болуп жашабам. Айымдар, силер сүйлөп жашашыңар керек. Сиз аялсыз, аял экениңерди унутпагыла. Убакыт учкан куштай бат эле өтүп кетет. Келиңиздерчи, мына бүгүндөн калбай айым сыры курсума жазылыңыз. Ушул ссылкага кирип туруп, номериңизди калтырып коюңуз.